Буга чейин Кесирева болгом да мен. буга чейин болгонсузбу? Экөөндө тең ушул жол менен төрөдүңүз э? Ушул кызматты пайдалагансыз, мисалы акысыз болгонбу? Бересинде эми кантип болгосун кесирева болгонсо андан кийин. Өлкөдө кош бойлуу келиндерди кесирева жолу менен төрөтүү акысыз. Бул бекер көрсөтүлүүчү медициналык кызматтарга кирет. Мындан башка да кош бойлуу аялдарга мамлекет тарабынан бир топ жеңилдиктер каралган. Дегени менен коомчулуктун басымдуусу бул кызматтардын баары акча менен бүтөөрүн ачык эле айтышат. Мындай окуяны өз башынан өткөргөн Бурма апа да буларга токтолду. Кесирева болгондор бекер дедигер. Билбейм, мындан 2 жыл мурун мен келим төрөгөндө 2,5 жыл мурун 6.000 берген. Азыр угуп калып ошону айтайын дедим да. Анан берге келсең, ой бумагасы, ой миласы деп ар келген адамдардан ошончо алат да, ону каяка барат го? Пакет кылып эле алып кирип кетип атат азырчы. Ошо жака мындай алиги жидкий мыла дейби алиги. Суюк. Ошону анан бумагалар, дагы алгындай эмелер көп алып кирип кетип атышат да. Келген адамдардан. Кайсыл жактан келдиңиз? Мен Жидеден келдим. Ошо азыр мурун келиним ошентип акчага эме кылган да. Эме кылган. Анан кийин ал ороп чыккандар эле мантип карап, колум карап калды эле, бербей койдум. Бербей чыгып кеттим. Раса жаман көз менен карап кала берди. Алиги ороп бергендерге эме кылат экен да. Мен ошондой колуму карады эле, алып эле көтөрүп чыгып кетип калдым. Просто адамдар берип жаман үйрөткөнбү билбейм. Мен бербей койдум да. Азыр эми келиниме алып келип отурамын. Азыр эмне дер экен билбейм. Азыр дагы кесирбага манча деп эле түшүндүрүп койду экен буларчы. Буга манча беришибиз керек, буга мындай кылышыбыз керек депчи. Азыр эми отурам, билбейм эми кандай болот. Ал силер айтканыңардан эмеден эми интернеттен эми окуп эме кылдык эле, бекер экен деп атат эми. Ким билет азыр эмне дер экен. Анан уколу, паланчасы, түгүнчасы, ого барсаң, мына аптека барсаң, мына бар. Бу аптека барсаң, мына бар деп айтышат. Өздөрүнүн аптекалары бар булардынчы. Ал өтпөй калган дарыларды олар эмесин берет окшойт. Мына өтпөй калды, шуну врачка айтчы, жазсын, ушу жазып берсин. Өткөзүп беребиз ал. Сурогондо бүтүп калат го. Ошолорду эми эме кылышат да аптекаданчы. Ушунча дары калды, мынчасы да бүтүш керек муну сурогучу. Врачтарга айтып, мындай дарыны жазып берчи. Керек эмес дарыларды ham жазып берип кое берет экен да. Жалал Абад облустук төрөт бөлүмүнө жыл сайын 10.000 деген аял кайрылат. Өткөн жылы 7.000ге жакын аял көз жарса, анын 1.500гө жакыны кесирева жолу менен төрөгөн. Мында бир күндө эле 30дан ашуун төрөт кабыл алынат. Бөлүм жетекчилиги билдиргендей, кош бойлуу аялдар каттоого тургандан тартып, төрөт кесирева жолу акысыз көрсөтүлөт. Мындан сырткары аларга консультацияда акысыз берилет дешет. Бардыгы эле кош бойлуу аялдар бул учетко тургандан баштап төрөт, кесирева бардыгы эле бесплатный. Бул көптөн бери ушундай. Андан сырткары бизде жеңилдиктер многул райондон келгендер, шаардан келгендер бардыгы эле берге баягы кеңеш алганга да кайрылышат, кеңеш алуу үчүн дагы. Алар дагы бекер мына приемныйдан кеңеш алып кетишет. Наразычылык боюнча мен бирдеке комментарий бере албайм. Себеби муну эми эл менен иштешкенден кийин эл менен иштеген адамдар жакшы түшүнөт. 5 кол тең эмес, мындай пикирлер болсо болгондур. Мындай медицинадагы акысыз кызматтарды көп эле аялдар биле бербейт. Мындан улам адистер калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенин айтышат. Мындан сырткары камсыздандырылбаган кош бойлуулар үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 1 жылга акысыз полистерин берет. Аны менен кош бойлуулар жеңилдик берилген дары-дармектерди арзаныраак ала алышат. Негизи милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ар бир оорукана менен биз келишим негизинде иштейбиз. Ал эми ушул төрөт үчүн мисалы үчүн отдельный акча каражаты бөлүнбөйт, бирок бизде за пролеченный случай деп коет да, бир дарыланып чыккан үчүн биздин базовый ставка 6500 сом. Ушул 6500 сом ичинде төрөтү да бар, дары-дармеги да бар, медицина кызматкерлеринин айлык акысы бар. Медициналык жамаатында өздөрүнүн укуктарын билбегендер көп да. Билбей эле бересиң, акча бересиң десе, акча бере беришет. Акча берген жерден сөзсүз түрдө квитанция болуш керек да. Квитанция барбы деп. Өзүнүн укугун билиш керек. Эмнеге мындай бул жерде жазылган деген. Эгер ар бир мындай жаран саламат жамаатына барганда көңүл бурсак, ар бир жерде мамлекеттик кепилдик программа илинип турат да. Ал кыргыз тилинде, орус тилдеринде да, жеткиликтүү тилде, жеткиликтүү жерде илинип турат. Ошол жерден алар өздөрүнүн укуктарын окуп алса болот да. Төрөткө эмне үчүн мен кесаревага акча төлөйм, бул операцияга эмне үчүн мен 10.000 берем деп, эми например говорю да, ал жерде жазылып турат да, зарплата канча болот.
Төрөткө байланыштуу текшерүүлөрдүн баары бекер. Операция жолу менен болгон төрөттөр акысыз. Мындайда дарыгерлердин каражат талап кылуусу мыйзамсыз. Кокус медицина кызматкерлери акча төлөөнү талап кылса же маселе жаралса, фонддун 113 номерине акысыз чалса болот. Камсыздандыруу фонду бул жаатта буга чейин чалуу түшпөгөнүн айтышты. Андыктан фонд ар бир жаран өз укуктары менен таанышууга, мамлекет берген жеңилдиктерди, акысыз кызматтарды алууга жана талап кылууга чакырышат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.